Бул Бишкектин Ак өргө жаңы конушунда ата-энесине таарынып, өз жанын кыям деп коркутуп жаткан өспүрүм. Милиция кызматкерлери жана психологдор өз учурунда жардамга келип, бул баланы сактап калышты. Окуянын видеосу коомдук сайттарда таркап, азыркы ата-энелердин бала тарбиялоодогу кыйынчылыктары тууралуу теманы кайрадан күн тартибине чыгарды. Бүгүнкү доордо ата-эне менен баланы алыстаткан эң биринчи ажырым эмне? Эң биринчи эле менин оюмча бул чоң кыйынчылык, бул деген муун өзгөчөлүгү болуп атат да. Улуу муундар азыркы муунду кабыл албайт, азыркы муун улууларды кабыл албайт, ошол муун аралык конфликттер болуп атат го дейм. Анан ошондой эле бул деген муундун өзгөчөлүгү гаджет болуп атпайбы? Ошону түшүнбөгөндүктөн ошого бир мындай агрессивдүү мамиле болуп атат да. Бул муун жаман эмес же жакшы эмес, жөн гана бул башка муун. Талдоочулар кыргыз коомунда бала тарбиялоодо дагы деле күчкө салуу адаты кала электигин айтышат. Бирок педагогдор азыркы заманда балдарга мурдагыдай уруп согуу тарбиясы өтпөй калганын, андыктан балдар менен мамиле түзүүдө ата-энелерди астейдиликке чакырып жатышат. Балдарды уруп согуп биз ата-энебизден таяк жесек, бул нормалдуу көрүнүш катары болчу. Бүгүнкү күндө эгер балдарды уруп сого турган болсоң, бир ата-эне катары өзүң күнөөдү сезесиң. Экинчиден бала дагы аны кабыл кылбайт. Бунун кесепети мындай 10 жыл, 20 жылдан эмес, мына кыска убакыттын ичинде эле мындай сыртка чыгып кетет да. Суицид. Бирок жакшы жери соңку жылдары кыргыз коомунда жаш ата-энелер арасында бала тарбиясына кызыгып, китеп алып окугандар көбөйдү. Апал Айтикулова орус тил мугалими. Соңку жылдары ал бала тарбиялоо боюнча ата-энелерге да сабактар өтүп келет. Анын бакырбаган апалар курсуна 2000ге чукул апа катышкан. Көпчүлүк энелер айтышат, энелердин көз карашында туура тарбия деген отур десең отурган, тур десең турган, как робот сыяктуу балдарды энелер ойлошот да, ошол тарбия туура депчи. Жок, тилекке каршы андай эмес. Себеби мен өзүм апам айтат да, сен ушул педагогсуң, сабак бересиң, менин дагы неберелерим карап койчу, мен бир айтканда угуп калсын депчи. Жок, андай эмес. Бала качан туура тарбиялот? Өзүнүн оюн ачык айта алганда. Бул нерсе мага жакат, бул нерсе мага жакпайт деп элдер менен туура өзүнүн каалоолорун ачык билдирген учурда бул ошол тарбия да. Тилекке каршы мындай болуп атпайбы? 30 чыкса деле, 40 чыкса деле эмоционалдык жактан жетилбей калган чоң инсандар бар да. Ал кайсы жактан келди десе, ал ушул жанагы эле тарбиядан. Башкача айтканда, эмне болот? Ыйлаба, жагыңды жап. Менин көзүмчө өкүрбө деген ата-энелер бар, мисалы үчүн, ыйлабаш керек, тур десең кылыш керек деген тарбиянын натыйжасында ошондой бар. Соңку жылдары Кыргызстанда тарбия ишиндеги кризис болуп жатканы байкалат. Ата-эне тарбиясы үй бүлөдө көп жагынан таасирлүү болбой баратат. Ага караганда балдарга интернет менен массалык маданияттын таасири күчтүүдөй сезилет. Мектепте көп жылдар бою тарбия компоненти каралбай иштебей келди. Тарбия иштерин караган өзүнчө сектор Билим берүү министрлигинде түзүлгөнүнө 1-2 жыл болду. Былтыр президент Садыр Жапаров улуттук тарбияга басым жасаган концепцияга кол койгон. Ал жаш муунду руханий адап ахлактык жана маданий баалуулуктарга таянып тарбиялоону карайт.